Барыңыздарга салам. Сиздер менен Арген Камалдинов. Бүгүнкү чыгарылышта калааны каптап, баарыбыздын тынчыбызды алган кара түтүн тууралуу сөз кылабыз. Бийлик бул көйгөйдү чечүүнүн бир канча жолун айткан. Бирок олуттуу күрөш же анын жыйынтыгы азырынча кыргызстандыктарга байкала элек. Жакында эле Садыр Жапаров экологиянын коопсуздугун жана климаттык туруктуулукту камсыз кылуу чаралары жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда конкреттүү деле эч нерсе жок. Бирок жарлык деген жарлык. Жарлыкта ар кандай пландар түзүлөт, анан бардыгы мыкты деңгээлде аткарылгандыгы тууралуу отчет берип коюшат. Бирок Жапаровдун жарлыгынан алар абанын булгануу себептерин түшүнгөнүн баамдоого болот. Абанын сапаты жөнүндөгү жарлыкта 5 пункт бар. Биринчи пункт ашкере кооздолгон. Бирок абанын булганышынын булагы катары төмөнкү себептерди көрө алдык. Бул жеп, башкача айтканда ТЭЦ, жеке турак үйлөр, же жаңы конуштар жана автоунаалар. Булар абаны булгоонун стационардык жана көчмө булактарын контролдоо деген фразанын астында катылган. Жапаров жана анын командасы эмне сунуш кылат? Жарлыкта абанын булганышынын стационардык жана көчмө булактарынын эл аралык нормаларга жана талаптарга ылайык кайрадан карап чыгуу зарыл экендиги айтылган. Унаалар үчүн 2 пункт бар. Биз иликтөө жүргүзүп абанын булгануу себебин аныктадык. Бир канча жылдан бери эмне үчүн кышкысын түтүнгө чулганып жашайбыз? Садыр Жапаровдун жарлыгында эмнелер жок. Анда баары ирети менен. Абанын булганышы Бишкек шаарынын тургундарына 2016 жылдан тартып байкала баштаган. Ошол учурда экологдор мунун башкы себеби автоунаалар экенин айтышкан. Кабарчы Дмитрий Мотинов абадагы уулуу заттардын көбөйгөнүн аныктаган. Левин сайтында жана Клоп KG порталына жарыяланган видеодон ошол кездеги Лос-Анджелестин күңүрт абасына салыштырууга болот. Ал көбүнчө унаалардан бөлүнүп чыккан газдардан пайда болот. 2017 жылы кырдаал дагы да начарлайт. Түтүн катмары дагы да төмөндөп, Лос-Анджелес түтүнүнүн ордуна Бишкекти Лондондун түтүнү каптап калган. Бул күйүк жыттанган кара тумандын табияты таптакыр башкача. Анын негизги булагы көмүрдү колдонууга барып такалат. Акыркы 3 жылда Бишкектеги абанын булгануусун байкабай коюуга мүмкүн болбой калды. Экологиялык уюмдар мындан 2 жыл мурун датчиктерди орното баштаган. Ал эми бул жылы Кыргызстандын борбору дүйнөдөгү эң булганган шаарлардын сап башына чыкты. Акыркы 5 жылда Бишкекте эмнелер болду? Бул тууралуу алдыда сөз болот. Нурдөөлөт Кенжебек уулу дүйнөлүк экономика факультетинин студенти. Чакырылган адис катары ал акыркы 2 жылда абанын сапатынын көрсөткүчтөрүн кылдаттык менен текшерип чыкты. Анын жообу ушул жерде. Аба сапаты тууралуу маалыматтарды биз Air Visual вебсайтынан алганбыз. Жана анализдөөнү деген SPSS аркылуу кылдык. Биз ал жерден башка факторлор таасир этпей турган учурда жалгыз бир фактор эле таасир эткен мезгилди таптык. Анан ошого таянып, башка учурларда дагы ошол канчалык таасир этет экенин аныктадык. Алар абанын сапатына эч кандай таасирин тийгизбеген же таптакыр таасир этпеген мезгилдерди таба алышкан. Ошентип алардын ар бири Бишкектин абасын канчалык булгай турганы белгилүү болду. Бардык 3 фактор: ТЭЦтер, автоунаалар жана үйлөрүн көмүр менен жылыткан жеке секторлор абанын булгануусуна күн сайын орто эсеп менен 109,8 бирдикте таасир этет. 20,5% транспорттарга, 32,4% жепке туура келет жана жеке секторлор 47% көрсөткүч менен алдыңкы сапта турат. Дээрлик бир убакытта ушул эле анализди доктор Канат Ишембек да жасаган. Ал биздин анализибизди тастыктайт. Эксперт акыркы 2 жылдагы абанын сапатынын индексин талдаган. Анын статистикалык эсептөөлөрү дагы абанын булгануусунун негизги себеби жеке секторго туура келет. Кышында үйлөрүн көмүр менен жылытылган жеке секторлордон 41% зыяндуу заттар абага бөлүнүп чыгат.
21% Бишкек жебинен, 15% транспорттардан жана 23% башка факторлордон бөлүнүп чыгат. Мисалы, желим сыяктуу өндүрүштүк жана турмуш тиричилик калдыктарын өрттөө асфальт жана унаа дөңгөлөктөрү. Анан албетте жогорулардын бардыгын бир жерге топтоп өрттөөчү таштанды полигону. Бирок кантип турак үйлөр автоунаалардан, жада калса жептен да өтүп кетти. Эске салсак, 2015 жылы Кыргызстанда электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилген. Электр энергиясын 700 киловаттан жогору колдонуу 3 эселенген тарифте төлөнөт. Ошол эле учурда 3 фазага тыюу салынган. Ал эми буга чейин 2016 жылдан бери жеке секторлордун көпчүлүгү электр тогун колдонууну азайтып, көмүргө өтүшкөн. Бирок бул баары эмес. Ал эми мында акыркы жылдары Казакстандан көмүр импорттоонун көлөмү белгиленген. Көрүнүп тургандай, көрсөткүчтөр 2017 жылдан бери тездик менен төмөндөйт. Жалпы айырмачылык 500 000 тоннаны түзөт. Бул жерде Бишкек жебинин көмүр сатуу көрсөткүчү Кактус медиа басылмасына жарыяланган. Биз көрүп тургандай 2017 жылдан бери жергиликтүү көмүрдү сатып алуусу жылына 300-дөн 700 000 тоннага чейин өстү. Бирок окумуштуулар жана бийлик өкүлдөрү күрөң көмүр экологиялык жактан таза деп айтып келишет. Анан көпчүлүгү чындыгында кара кеченин көмүрүн күнөөлөп атышат. Чындыгын алсак, кара кеченин көмүрү эмес бул эмелетишкен. Кайсы көмүрдү жаксак дагы демеси ушундай эмелер болот. Бул Хиял уюмунун отчету. Ден соолук жана айлана чөйрөчүн альянсы. Алар Европа өлкөлөрүнүн экологиясына анализ жасап, лигнит же күрөң көмүрдүн ден соолукка болгон зыяндуулугу жогору экендигин аныкташты. Күрөң көмүрдүн ден соолукка зыяндуулугу жогору деп айтылат. Европа өлкөлөрү күрөң көмүрдү өндүрүүгө жана керектөөгө өзгөчө көңүл бурушат. Климаттын бузулушуна каршы күрөшүү жана абанын сапатын жакшыртуу боюнча өкмөттүн милдеттенмелерине карабай, Европа жыл сайын дүйнө боюнча күрөң көмүрдүн 50%-ын өндүрөт жана керектейт. Көбүнчө Балкан жарым аралындагы өлкөлөр жабыркайт. Так ошол жерде электр станциялары күрөң көмүр аркылуу гүрүлдөп иштейт. АБС. Город-герой Новосибирск. Немного так задымился. Бул Новосибирск. 2 жылдан бери абанын булганышы жергиликтүү тургундарга байкалууда. Анткени шаарды жылытуу үчүн жепке күрөң көмүрдү колдонууга өтүшкөн. Ага экологтор жана жарандык активисттер каршы болушкан. Анткени аларга Красноярск мисал болгон. Посмотрите, чем мы дышим. Города вообще не видно. Видите? А бул Красноярск. Мында дагы абанын булгануу көйгөйү пайда болгонуна көп болгон. Жылуулук электр борборлору ишканалар күрөң көмүрү менен камсыздалат. Новосибирск шаарынын жашоочулары бекеринен корккон эмес. Бирок биздеги жептин жана бийлик өкүлдөрү күрөң көмүр таш көмүргө караганда зыяндуу заттарды аз бөлүп чыгараарын айтышууда. Азотодиоксида у нас действительно оказалось меньше в буром угле, чем в каменном. Углерода оксида меньше, чем в каменном угле. По саже, бензопирену и ртути меньше порога определения методики. То есть сажа, ртуть и бензопирен практически невозможно уловить. Албетте, бул бийликтин элди ачык эле манипуляция кылып жатышы. Ооба, эгер сиз 1 килограмм күрөң көмүр жана 1 килограмм таш көмүрдү алсаңыз, анда зыяндуулугу азыраак заттар бөлүнүп чыгат. Бирок бөлүнүп чыккан жылуулук бирдигин алсаңыз, анда күрөң көмүр алдаганча зыяндуу болуп калат. Ошентип, кыскача баяндап берели. Элестетүү түрдө алганда Бишкек шаарынын тургундары 2-3 жыл мурун калааны каптаган кара түтүндү байкай башташкан. Ошол эле жылдары электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилип, жеке турак жайлар көмүр менен жылытууга өтүшкөн. Ошол эле учурда Бишкек жеби кара кеченин күрөң көмүрүн керектеп жатат. Статистика башка өлкөлөрдүн тарыхы, экологдордун тыянагы, абанын булганышына жеке турак үйлөр жана ТЭЦ күнөөлүү экендигин көрсөтүүдө. Буга кандайдыр бир деңгээлде машиналардын дагы тиешеси бар. Ошого карабастан бийлик көмүрдүн сапатына дээрлик көңүл бурбайт. Себеби бул бизнес мамлекеттик ири ишканалардын бири Кыргыз көмүр мамлекетке бир аз болсо да киреше алып келет. Ал эми көмүр магнаттары жогорку кеңеште отурушат. Бул жакыр жана коррупциялашкан өлкөдөгү көрүнүш. Анткени көмүрдүн альтернативасы калк үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы өтө кымбат.
мындан чыгуунун бир жолу бар. Бул байып кетүү. Ансыз Садыр Жапаровдун жарлыктары да жардам бербейт. Мына ушундай тыянакты айтып, салкын маанайда сиздер менен коштошмокчумун. Кайрадан көрүшкөнгө чейин.